Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле биз Крис аттуу сүрөтчү бала менен таанышабыз. Бүгүн ал өзүнүн керектүү буюмдарын жыйнаштырып жаткан. Анткени анын сүйлөшкөн кызы Роуз Кристи ата-энеси менен тааныштырмакчы болуп, бүгүн ошол жака жөнөйлү деп жатышкан болчу. Роуздун ата-энеси өтө бай адамдар болушуп, көлдүн жээгиндеги токойдун арасындагы чоң үйдө жашашчу. Жөнөйлү деп жатышканда Криске бир ой келип Роуздан сурап, "Сенин ата-энең менин афро-америкалык экенимди билеби?" деп сурайт. Анда Роуз Криске "Сен эч нерседен камсанабай эле кой. Менин ата-энем антип расаларга бөлбөйт. Керек болсо атам кара терлүү президент Обаманы 3-чү чакырылышка калсын деп аябай кыялданды эле" деп айтат. Ошентип жолго чыгышып, бирок жолдун бир жеринен бугуну сүзүп алышып, аз жерден кырсыктап калалы дешет. Андан ары Роуздун ата-энесинин үйүнө жетишип, ата-энеси менен таанышып, Роуздун атасы Дин эң күчтүү нейрохирургдардын бири экен. Апасы болсо үйдөн эле психологдук иши менен алектенет. Ал Криске "Мен мага келген адамдарды гипнотерапия менен айыктырам" деп кошумчалайт. Андан кийин чай ичип жатышканда Крис кара терлүү үй кызматчысы Джорджина менен таанышат. Крис дароо эле Джорджинаны өзүн бир аз башкача алып жүргөнүн байкап, анан да анын күлгөндөрү дагы негедир жасалма сыяктуу сезилди. Ошону менен катары эле бакчаны караган Волтер деген кызматкер менен да таанышып, негедир ал кара терлүү Волтер дагы өзүн бир аз башкача алып жүргөндүгүн байкайт. Дин чай ичип отурганда Кристин кыймыл аракеттеринен улам эле "Сен чылым чегет окшойсуң" деп Кристин чылым чеккенин билип алат. Ал Криске "Балким миссис ага бир аз гипнотерапия жүргүзүп койсунбу? Чылымды таштаганга аябай жардам берет" деп сунуштаса, Крис мындай сунуштан сылык түрдө гана баш тартып коет. Көп өтпөй үйгө Роуздун кичүү иниси Джереми да келип Крис менен таанышып, кечки тамактанууда отурганда Крис ошол Джереми менен да бир аз тил табыша албай, эмнегедир эле Роуздун үй бүлөсү бир башкача сезилип, кысылып өзүн жаман сезе берет. Түндө болсо Крис такыр эле уктай албай. Ал бүгүн кечке чылым чекпей койгондуктанбы айтор чыдабай кетип сыртка чыгат. Сыртка чыгып арыраак басып баратса, жанагы Волтер деген кызматкер жүрөктү түшүрүп бет маңдайдан чуркап келип эле жанынан өтүп кетет. Ал эми Джорджини болсо терезеде кызыктай болуп эле чачтарын оңдоп жаткан. Мындай көрүнүштөргө таң калган Крис кайрадан бөлмөсүнө кирип баратса, тамактануучу бөлмөдө отурган мисс аны чакырып калат. Ал Кристи болгону 5-6 мүнөткө жанымда отуруп турчу деп суранып, чынындагы чайын тез-тез аралаштырып эле Криске бир кызыктай суроолорун бере баштайт. Ал Кристин өлүп калган апасы жөнүндө ар кандай суроолорду берип, чынысын кечке шылдыратып билдирбей эле Кристи гипноздоп жаткан болот. Бир канча мүнөт апасын ойлоп кыймылсыз отурган Крис паралич абалына түшүп, такыр эле ордунан кыймылдай албай калат. Кристин көзүнө көрүнгөн нерселер ал өзүнүн мээсинин ичинде камалып, чөгүп бараткандай сезилди. Эртең менен чочуп ойгонгон Крис мунун баардыгы жаман түш окшойт деп ойлойт. Сыртка чыккан Крис фотоаппаратын алып ар кандай кооздуктарды сүрөткө тартып, Джорджини дагы деле бир кызыктай абалда чачын оңдоп түздөп жатканын көрөт. Андан соң отун жарып жаткан Волтерге басып барып, "Деги бул кандай адам экен" деп аны менен сүйлөшкөнгө аракет кылып көрөт. Анда Волтер "Түндө бир аз коркуп кеттиң окшойт, мен чуркап жүрдүм эле" деп кечирим сурап, бирок дагы эле же адам эмес, же робот эмес бир кызыктай болуп жатты. Анан да Волтердин карыган адамдай болуп, өтө эски сөздөр менен сүйлөп жатканын да байкайт. Ошондо гана Волтер эч кандай жаман түш көрбөгөндүгүн, түндө болгон нерселердин баардыгы чындык экендигин билет. Түшкө маал үйгө бир канча кымбат баалуу унаалар келе баштап, көрсө Дин менен Миссинин бай достору бул жака ар дайым келип турушат экен. Крис алар менен таанышып, баардыгы байлар экенин билип, алардын арасында бир гана кара терлүү адам бар экенин көрөт. Анын аты Логан болчу. Крис дароо эле аны менен сүйлөшкөнгө аракет кылып көрүп, эң кызык жери Логан дагы өзүн бир кызыктай алып жүрөт экен. Сүйлөшүп жатса, анын жанына аялы келип калып, аялы болсо Логандан бир топ эле улуу болчу. Таанышкан коноктордун баардыгы эле Кристин акыл эсин, ден соолугун жана башка нерселердин баардыгын тактап билгенге аракет кылып жатышты. Андан кийин Крис Джим аттуу көзү азиз адам менен сүйлөшүп отуруп калат. Джим Криске "Эгер сен сүрөтчү болсоң, анда сенин көздөрүң абдан курч болсо керек" деп айтат. Ошентип үйгө кирген Крис жанагы Логан жөнүндө ойлонуп, аны бир жерден көргөндөй эле сезилип, бирок такыр эстей албай коет. Телефонун алып чыгып, аэропортто иштеген досу Родко чалып, "Мен Роуздун үйүнө келдим. Бул жердегилердин баардыгы эле бир кызыктай болуп жатат. Коноктор да кара терлүү адамды көрбөгөнсүп, менден көп эле нерселерди такып сурап жатат" деп айтат. Анда Род Криске кеңешин берип, "Чындап эле бир кызыктай нерселер болуп жатыптыр. Менин оюмча сен ал жакты таштап эртерээк эле кетип калганың жакшы болот" деп айтат. Сүйлөшүп бүткөндөн кийин Крис сыртка чыгып, жанагы Логан деген адамды билдирбестен сүрөткө тартып алайын деп жатып, бирок тартып жатканда телефонунун жарыгы чагылып кетип,
тартып жаткандыгы билинип калат. Андан да кызыгы Логан кыймылдабай эле туруп калып, бир аздан соң мурдунан кан ага баштаганын көрөт. Ошондо гана Логан кыймылга келип, Криске жетип келет да жакадан алып эле "Сен бул жерден кетип кал, тезинен кетип кал" деп эле кыйкыра баштайт. Анда бардыгы Логанды психолог Миссинин бөлмөсүнө алып кирип кетишет. Качан Логанды кайра ал жактан алып чыгышканда, Логан эч нерсени билбегендей болуп, кайра эле сонун болуп жылмайып калгандыгын көрөбүз. Ошондо Крис Роузду көлдүн жээгине алып кетип өзүнчө сүйлөшүп, "Үйдөгү болуп жаткан нерселердин бардыгы мага таң калыштуу болуп жатат. Сенин атаң жанагы Логандын талмасы кармап калгандыгын айтты. Көрсө телефондун жарыгы чагылып кеткенде ушундай болот экен. Бирок мен буга такыр ишенбейм. Анткени эпилепсия такыр мындай болбойт" деп айтат. Ал эми бул кезде Дин үйдөгү келген коноктор менен бирге бир кызыктай сандарды белгилерди көрсөтүп аукцион өткөрө баштайт. Диндин жанында Кристин сүрөтү тургандыктан ал жердеги бай адамдар аукциондо Кристи ойноп жатышкандары белгилүү болуп калат. Бул жолу Кристи эң жогорку баа менен жанагы көзү азиз Джим деген адам утуп алды. Кечке мал Крис менен Роуз үйгө кайтып келишип, Крис Роузду эртең шаарга кетели деп көндүргөн болчу. Анан да ал жанагы Логандын сүрөтүн досу Ротко жөнөтүп көрүп, сүрөттөгү адамды дароо эле таанып интернеттен да карап чыккан Рот тез эле Криске телефон чалат да. Бул менин жаш кездеги тааныштарымдын бири болчу. Азыр интернет желелеринде анын жоголуп кеткени жөнүндө маалымат бар экен. Сен чындап эле ушул адамды көрдүңбү деп сураса, Крис Ротко "Ооба, өз көздөрүм менен көрдүм" деп айтып, анан да анын аялы өзүнөн 20-30 жашка улуу экен деп айтат. Ушундай көрүнүштөрдөн кийин Крис бул үйдөн дароо азыр кетмекчи болуп чечим чыгарып, бирок ошол бөлмөдөн бир сүрөттөрдү көрүп калат. Ал сүрөттөрдө Роуз ар кайсы адамдар менен түшкөн. Кызыгы Роуздун жанындагы адамдардын баардыгы тең эле кара терлүү болчу. Эң акырындагы эки сүрөт Кристи ого бетер таң калтырат. Анткени ал сүрөттөрдө Роуз бакча кызматчысы Волтер менен, анан да үй кызматчысы Джорджини менен түшкөн болчу. Демек бул жерде керек болсо Роузга дагы ишенич жок экендигин түшүнгөн Крис дароо эле төмөн жака түшүп Роуздан унаанын ачкычын сурап, "Силер эмне болсуңар, ошол болгула, мен азыр кетемин" деп айтса, үй бүлө мүчөлөрүнүн баары тең чыгышып аны башкача көздөр менен карашат. Жанагы коноктор кечке маал эле кетип калышкан. Роуз болсо эми чыныгы жүзүн ачып, ага унаанын ачкычын бербээрин айтат. Ошондо Мисси кашыгын чынысына салып үн чыгара баштап, өндө уккан Крис болсо паралич болуп эле кыймылдай албай калат. Кийинки көрүнүштө биз Роттун Криске чалып жатканын көрөбүз. Бирок ал канча чалса деле Криске байланышка чыга албай, дароо эле полицияларга келет дагы болгон жагдайды айтып бере баштайт. Ал жанагы Логан жөнүндө айтып, Логан бир канча жылдар мурун жоголуп кетиптир. Аны бүгүн эле досум Крис көргөнүн айтты, бирок эми өзү жок болуп жатат деп айтат. Андан тышкары дагы Рот полицияларга бир канча мисалдарды келтирип, бул жакта кылмыш иши болуп жатат окшойт деп айтса, кызыгы полицияларга бул нерсе аябай эле күлкүлүү угулду окшойт. Ачуусу келип үйүнө келген Рот Криске дагы телефон чалып көрүп, бул жолу телефонду Роуз алат да Крис менен урушуп кеткендигин айтып, Крис менин үйүмөн 2 күн мурда эле кеткен, ачуусунан улам телефонун да унутуп кетиптир деп коет. Бир кезде эсине келген Крис колу буттары таңылып отурган болуп, маңдайындагы сыналгы күйөт дагы ал жактан Роуздун өлгөн чоң атасы сүйлөй баштайт. Бирок анын сөздөрүн Крис анча деле түшүнгөн жок. Сыналгыда Миссинин чыны менен кашыгы пайда болуп үн чыгара баштап, үнгө чыдай албай Крис кайрадан эсин жоготот. Бир канча убакыттан кийин кайра эсине келип, бул жолу сыналгыдан баягы көзү азиз болуп келген коноктордун арасындагы Джим деген адам сүйлөп жаткан болчу. Ал Криске "Мен бүгүн операцияга камданып жатам. Сен дагы даярдан, инсандык трансплантация жасайбыз. Мындайча айтканда сен өзүңдүн акыл эсиңдин түпкүрүңдө камакта отурасың. Мен болсо сенин денеңди башкарып, сенин көздөрүң менен дүйнөнү көрүп ырахаттанам. Бул мага келген абдан чоң мүмкүнчүлүк болду" деп айтат. Ушундан кийин кайра эле Миссинин чынысы пайда болуп, Крис кайрадан эле уйкуга кетет. Нейрохирург Дин өз үйүндө операцияга камданып жатат. Ал жанагы көзү азиз адам Джимдин адегенде баш сөөгүн кесип алып, ал эми ага ассистент катары баласы Джереми жардам берип жаткан. Азыр Дин өтө бир олуттуу операцияны жасаганы турат. Бул жөн эле операция эмес. Бул жерде бир адамдын инсандыгын бир адамга которуу керек эле. Джереми Кристин бөлмөсүнө кирип келип анын колу бутун бошотуп, операция кылуучу бөлмөгө алып барайын деп жатканда, күтүлбөгөн жерден эле Кристин катуу сокку жеп эсин жоготот. Көрсө Крис отургучтагы кебестерди тытмалап кулагына тыгып алган болуп, Миссинин гипнозу башталганда эч нерсе укпаса деле, гипноз таасирин бергендей кылып уктамыш болуп коюптур. Эми болгон аракетин кылбаса Крис ушул бойдон жок болуп кетээрин түшүнүп, илинип турган бугунун башын көтөрүп барат да Динди сайып өлтүрөт. Жогору чыгып барып Миссини чынысына жеткирбей кармап, өзүнүн бычагын өзүнө сайып аны да өлтүрөт. Эми эшикти ачып чыгайын деп жатса, артынан эсин жыйып Джереми келип калып, экөө бир топко чейин кармашып отуруп, Крис акыры аны дагы биротоло өлтүрдү окшойт. Унааны дароо эле катуу ылдамдык менен айдап жөнөп, бирок алдынан чыккан Джорджинини сүзүп алып, байкуш кызды ала кетейинчи деп ойлойт да унаага салып андан ары жөнөйт. Ар кандай үндөрдү угуп, мылтыгын көтөрүп сыртка чыккан Роуз болсо, Кристин качып баратканын көрүп, "Чоң апа" деп кыйкырат.
Көрсө үй кызматчысы Джорджини эч кандай үй кызматчысы эмес эле. Роуздун инсандыгы өзгөртүлгөн чоң апасы болуп чыгат. Бакча кызматкери Волтер дагы Роуздун чоң атасы болуп чыгып, көрсө Роуздун карып калган чоң атасы менен чоң апасы ушундай жол менен инсандыктарын өзгөртүп дагы эле өлбөй жашап жүрүшкөн экен. Ойгонуп кеткен Джорджини дароо эле Криске кол салганга аракет кыла баштап, Крис болсо жолдон чыгып бакты сүзөт. Унаадан чыкса арттан мылтык көтөргөн Роуз жана чоң атасы Волтер келип калыптыр. Чоң атасы тездик менен эле Кристи баса калып муунта баштап, ошондо дененин чыныгы ээсин ойготуу үчүн Крис баягыдай ыкманы колдонуп телефонун алып чыгып сүрөткө тартып жиберет. Ошондо чыныгы Волтердин инсандыгы ойгондубу айтор. Роуздун колундагы мылтыкты алып дароо эле Роузду атып өлтүрүп салат. Андан соң дегенче болбой эле өзүн дагы атып өлтүрүп, болуп жаткан нерселерди гана эми толук кандуу түшүнгөн Крис Роуздун өлүп жатканын көрүп бир аздан ыйлай баштайт. Ошол учурда ал жерге полиция унаасы келип токтоп, унаадан анын досу Род чыга келет. Унаа аэропорттун коопсуздук кызматынын унаасы экен. Бардыгы өз ойлогонундай чыккан Род дароо эле досун унаага салат да бул каргыш тийген жерден кайтып кетишет. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.